Салам достор, силер менен Мерим Нурдинова. Силерди мен бул сабакта, бул видео урокто 5-чи сабак менен тааныштырамын. Дон Файлдын 10 уроков на салфеткедеги корабли в море деген темасы. Корабли в море эмнеге? Бул сабакта биз көбүнчө биздин болочок партнерлорубуз жөнүндө айтып беремин, болочок новичокторубуз жөнүндө айтып беремин. Кимдер менен иштеп, жана кимдер менен вообще убактыңарды кетирбей, коротпой, кой берип салгандарга жардам беремин. Дон Файл ар бир наставникти, силердин наставниксиңер, мен жеке окшоштурат экен. Силер жеексиңер дагы силерге 3 түрдөгү корабльдер келет. 3 түрдөгү корабльга окшошуп атабы? Лодкадай тартып коеюн. 3 түр. Ушундай 3 түрдө новичоктор келет. Бул новичоктор пустой, 0, пустой корабль. Бул корабль күмүш корабль жүктөп келет өзүнө. Бул корабль алтын жүктөп келет өзүнө. Андан кийин силердин бул сабактын максаты силерге ким кайсыл корабль экенин аныктап, алтынга көбүрөөк убактыңарды кетирип, энергияңарды алтынга салганга аракет кылыңыздар. Күмүш корабльге үйрөтүп, бул көбүнчө сомнение болуп турган адамдар болот. Ошолор күмүш корабльдарды алтынга айландырышыңар керек. Алтынга айландырбасаңар, булар пустой корабль болуп калышы мүмкүн да. Бул сомненияда жүргөн адамдар, бирок албетте өзүндө потенциалы бар болгондор. Алтын корабльдарды анан кийин силер кантип аныктайсыңар, сразу билесиңер. Алтын корабль менен сүйлөшкөндө эле, ар дайым силер чалганда, сүйлөшкөндө алар силерге мындай сүйүнөт да, силер жазышканда сүйүнүп, силер менен от души сүйлөшүп, силерге ачылып, силер менен күлүп, силерден жардам сурап турат дайым. Силерге өзүлөрү жазып, дайыма суроолору бар болот. Силер берген сабактарга активно катышат. Силер берген видеолорду активно көрүшөт, отзыв кылып турушат, обратный связьга чыгып турушат. Дайыма тааныштар тизмесин жазышат. Өзүлөрүнүн жазылга деген максаттарын жазышат. Бул алтындар. Ушундай алтын партнерлоруңарга көбүрөөк убактыңарды бөлгүлө, көбүрөөк жардам бергенге аракет кылгыла. Көбүрөөк алтындарыңар силерге алтын алып келип берет силердин структураңарга. Күмүш партнерлор сомненияда болгондо турат. Буларга көбүнчө окуу сабактарын өтүш керек. Өзүнүн уверенностун, бул может быть потенциалы бар, бирок өзүнө ишеними жоктор болушу мүмкүн. Булар да албетте жаман эмес. Буларды алтынга айландырсак болот. Анан могу пустой корабльдар, буларга эчтекенин кереги жок. Булар жөн эле катталган, жөн эле кызыккан дагы, бирок буларга эчтеке кереги жок. Булар тааныштар тизмесин да жазбайт, максаттарын деле жазбайт. Силер звонить этип мындай WhatsApp'тан привет, как дела деп жазсаңар деле жооп бербей, мындай не хотя жооп берип, не хотя сүйлөшөт да. Буларга убактыңарды неметпей эле койгула, коротпой эле койгула. Анан кээ бир учурда партнерлор айтышат: "Мен ушунча убактымды кетирдим, мен ушунча жазып, айтып берип, үйрөтүп атсам, ал мага жооп бербей койду или заблокировать этип койду" деп аябай капа болот. Капа болбой эле койгула. Анткени баарыбызга эле ушундай нолдор келет. Баарыбызда эле структурабызда ушул нолдор болгон. Бул деген MLM бизнестин статистикасы ушул нолдордон курулган. Көбүнчө примерно 60% ошо 0 болот. Ошолорго даяр болгула. Күмүш судналар, получается, күмүш корабльдар, бул где-то канча десе бир 30% түзөт. Ошо 30% алтын корабль кылып койсоңор болот. Булар еще надежда бар буларгачы, буларда толк чыгат. Алтын корабльдар, булар силердин лидерлериңер. Бул 10%. Силер канча 100%ке неметсеңер, сунуш кылсаңар, ошонун 10% алтын лидер болот. Мен силерге гарантия беремин. Ошон үчүн ушул MLM бизнести канча көп адамга, мисалы 100 адамга сунуш кылсаңар, ошол 10% канча 10 кишиси алтын болот. Алтын болушу мүмкүн. Ошондой да. Ошон үчүн көп адамга сунуш кылсаңар, ошонун албетте 10% алтын болот. Ошон үчүн издегиле, сунуш кылгыла, жана силерге алтындар табылат. Силердин командаңарда алтындар көп болсун. Силер командаңар алтынга көбөйсүн. Силердин бизнесиңер силерге алтын алып келип берсин.